Салам достор. Шайла жаштар лабораториясынын алкагында ошол шайлоо боюнча жаштар менен пикир алышып атат элек. Азыркы менин маектешим Эсенбеков Бекзат болмокчу. Бекзат, айтсаң, өзүң шайлоо боюнча кандай ойлор? Ассаламу алейкум. Эсенбеков Бекзат. Азыркы учурда Улуттук университетинде окуп жатам. Мен шайлоого көз карашым, мен башында катышпайм деп ойлогом. Себеби менин голосум эч нерсени өзгөртө албайт деп. Бирок өзүм урактуу жаш балдар менен сүйлөшүп көрсөм, аларда дагы ушундай нерсе бар экен. Биз биригип бир жакшы ойго келдик. Биз буюрса шайлоого барабыз. Азыр биз өзгөрсөк, биз жакшы туура жолду тандасак, андан кийин биздин өкмөттөрүбүз дагы, биздин жол башчылар дагы жакшы нукка өзгөрөт деген ишеничтемин. Ошондуктан мен эгерде азыр биз дагы шайлоого барбай, өзүбүздүн кайдыгерлигибизди көрсөтсөк, анда Кыргызстандын өнүгүүсү жылдан жылга төмөндөй берет деп эсептейм. Биз эгемендүү алганыбызга 29 жыл болгонуна карабастан, азыр деле өнүгүүбүз башка мамлекеттерге салыштырмалуу кыйла ылдыйкы деңгээлде. Биз ушул убакка чейин өкмөттү, депутаттарды, бийлик өкүлүндөгү адамдарды күнөөлөп келгенбиз. Мен айтайын дегеним, аларды актайын дегеним жок. Болгону биз өзүбүздө күнөө экенин айткым келди. Биз ошолорду шайлаганбыз, ошолорго өзүбүздүн добушубузду ишенип тапшырганбыз. Айрымдарыбыз болсо добушубузду сатканбыз. Бирок мында дагы бизде жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Дагы ошентип алданып калбайлы. Туура жолду тандайлы. Бакка кашык менен эмес, чака менен суу куйганга аракет кылайлы. Добушуңду сатпа, татыктууну танда. Көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга чоң рахмат.